Саламатсыздарбы. Оғыды Еошондо программасы. Бүгін Профсоюздар Федерациясының кеңеші жалпы жиын өткөрүп, өз тарағасы Мирбек Асанақуновты қызматтан алды. Ал өзі орып жатам деп жиынға келген жоқ. Кеңештің 29 мүшесін 19 жиынға қатышып, бір доғыштан төрағасына қарсы шықты. Жана өзіне қаршы мындай маанайды Асанақунов өзі түзіп алған десе болады. Профсоюздың советтік мезгілден қалған мүлкі бір тойлы қарақталған, бірақ дағы бір ғиласы қалған жана ошол мүлкті қолға алуыны көздеген күштер 98 жылы қабыл алынған профсоюздар туралы мыйзамдын ордuna жаңы мыйзамдуу орын даярдаган. Ага ылайык федерация ичинде төрағанын жеке бийлиги күчөтүлүүгө тийиш жана ошондой адам катары Асанақунов тандалып, иштин баарын ошол аткармак. Асанақунов эски КСДПнын мүчөсү болгон, ошол социал-демократтардын атынан жогорку кеңешке депутат да болуп шайланган, кийин партия аны Ысык-Көл Дубаны губернатор кылып жиберген. Андан соң 17-жылдын 16 январында Профсоюздар Федерациясынын төрагалыгына аны оңой эле шайлаткан. КСДП ал кезде советтик мезгилдеги коммунисттик партия сыяктуу эле күчүнө кирип турган. Профсоюздар мүлкүнө көз аткандардын ташы ал кезде өйдө кулап турган, бирок жогорку бийлик алмашып кетти. Ага карабастан мыйзам сүрөлүп келген, бирок мурдагы президент өзү чоң чатак баштады. Жаңы бийлик профсоюздар ишине өтө деле кийлигишкен жок. Сыртынан караганда азыр деле андан оолак турат, бирок былтыртан тартып коомдо жана профсоюздун өзүнүн ичинде каршылык аракеттери күчөдү. Профсоюз активисттери Асанақуновду сотко берди. Анткени анын федерацияны башкарууга укугу да жок экен. Анткени профсоюзда мурда иштеген эмес жана анысы аз келгенсип, жогорку билими да жок болуп чыкты. Ошондуктан Бишкектин 1-май райондук соту былтыр январда анын шайланышын мыйзамсыз деп тапкан. Шаардык сот ал чечимди 25 апрелде бекиткен жана маселе чечилгендей болгон. Бирок шаардык соттун чечимин колуна ала электе эле жогорку сот 29 апрелде анын күчүн жок кылган. Ал эми сунушталып жаткан жаңы мыйзамды жогорку кеңеш 13 июнда 1-окууда кабыл алган. Сүрөнчүлөр аны каникулга чейин эле дагы 2 окуудан өткөрүүгө аракеттенген, бирок коомдогу жана парламенттеги маанай ага бир топ каршы болуп калгандыктан анткенге үлгүрбөй алган. Ошондуктан мыйзам 2 окууда 3 октябрда гана 2 күндүк талкуудан кийин кабыл алынган жана аны Асанақуновдун жубайы Гүлкан Молдобекова өткөргөн. Анткени парламентте тийиштүү комитеттин төрайымы болгон. Ошондуктан бул иште негизги иштерди билими деле жок Асанақунов өзү эмес, анын жубайы аткарган десе да болот. Асанақунов болсо жыйындарга куду бүгүнкүдөй келбей да койчу. Мен мына жолдошумун, барыңыздар билесиз. Бардыгыбыз тең. Мен жолдошу болсом, мени эл шайлаган, мен берге отурбашым керекпи? Мен жолдошу болсом, мен өзүмдүн конституциялык укугумду аткарып атам. Комитеттин төрайымымын. Биздин ошол мен жетектеп аткан комитет карайт экен. Бардыгын калыстык менен 1-окууда, 2-окууда канча деген киши катышабыз десе, бардыгын ачык кылалы деп туруп, катыштырып, барыңар менен ушуга чейин 5-күнү Канат Досбаевич кабинетте 2 саат отурдук. Жогорку сот коллегиясы болсо мындан 1 ай мурда 9 январда райондук жана шаардык соттордун чечимин жокко чыгарган жана Асанақуновго каршы сот ишин токтоткон. Коомчулук Асанақунов менен Молдобеков жеңип чыкты деп ойлогон, бирок жогорку соттун чечиминде профсоюз өз алдынча уюм, анын ишине соттор кийлигише албайт деп жазылган экен. Сот иши ошондуктан токтотулуптур жана бүгүнкү чечим ошого негизделген. Башкы маселе болсо, жаңы мыйзам менен Асанақуновду кайсы күчтөр сүрөп келгенин биз эмгиче так билбейбиз. Мыйзам долбоорунун авторлору ким экени жана Асанақунов менен Молдобекова мурдагы президентке жакын болгону белгилүү. Бирок анда Атамбаевчылар эмгиче ушунчалык таасирдүүбү деген суроо жаралат. Же жаңы бийликтин ичинде да профсоюздун мүлкүнө көз аткандар барбы? Андай болсо оюндар дагы да улана тургандай. Ошондо саламат калыңыздар.